Ар бир адамда колдонуудан чыккан кийимдер бар. Аларды ыргытып жиберүү ысырапчылыктай көрүнөт. Болгондо да жылуу кийим алууга мүмкүнчүлүгү жок болгон адамдар толуп турган мезгилде. Акча бар мындай кийимдерди Бишкекте кайсыл жерге тапшырууга болоорун аныктоону чечти. Көптөр жаңы жылда сыйкырды күтүп, жакшыга тилек кылат. Сиз болсо сыйкырды күтпөстөн жаңы жыл алдында жакшылык кылсаңыз болот. Балким кийилбеген эски кийимдериңиз, оюнчуктар, китептер болушу мүмкүн. Сиз үчүн алар эски болсо, башка бирөөнүн керегине жарашы мүмкүн. Шаар боюнча кереги жок буюмдарыңызды тапшырууга мүмкүнчүлүк берген ушундай кутуучалар орнотулган. Биз сиздин белегиңиздин кийинки жолун көрсөтүп беребиз. Сиз атайын кутуучага кийим, бут кийим, оюнчук, баштык, жаздык, жууркан жана башка буюмдарды алып келип тапшырсаңыз болот. Азыр биз бирге жардам беребиз долбоорунун кир жуучу жайында турабыз. Бул жерде жарандар атайын кутуларга калтырып кеткен кийимдер жуулат. Жуулгандан кийин кургатылып ушул эле жерде муктаж адамдарга берилет. Ызгардуу суук күндөрдө бул кийимдер болбосо аларга кыштан чыгуусу кыйын болот. Жарандардын канча кийими келсе анын баарын таратып беребиз. Бизде ыктыярчылар тобу бар. Биз аларга жыл мезгилине карап кийимдерди даярдап беребиз. Алар аны жакынкы айылдарга таратуу үчүн алып кетет. Жакынкы айылдарда ай сайын 500-700 үй-бүлө кийимге чаалат. Жардам бир эле үй-бүлөгө бериле бербейт. Ыктыярчылар кийимдерди документтерин көрүп тапшырат. Себеби биз кийим тапшырган адамдар алардын жардамы кимдерге таратылганын билишибиз керек. Кутуучалардагы буюмдар бул жерге келип сырттолот. Бул кир жуй турган жер. Кийимдер жуулуп, кургатылып, андан соң социалдык дүкөнгө жеткирилет. Надежданын айтымында кир жуучу машиналар тынымсыз иштеп жатат. Долбоордун кызматкерлери кийим кечелерди даярдап, муктаж адамдар ызгаардуу суукта жылуу кийимсиз калбайт деп кубанып турган чагы. Делаем то. Келишинче иш жасап жатабыз. Биздин долбоор жарандардын колдоосу менен ишке ашууда. Бирге жардам беребиз долбоорун аты затына жарашты десе болот. Себеби жарандар биргелешип жардам беришүүдө. Биз келгенде социалдык дүкөндө киши көп экен. Алар өзүнө кийим тандаганы келиптир. Кызматкерлер балдардын кийимдерин илгичке илип, текчелерге балдардын оюнчуктары менен бут кийимдерин тизип коюптур. Чоңдор үчүн пиджак, кофталар, жылуу куртка менен пальтолор бар экен. Дүкөнгө келген адамдардын ар бири 5 килограммга чейин кийим алып кете алат. Алар өзү каалаган кийимди алып кете алат. Тандоо кеңири. Колдонуудан чыккан жылуу кийимдериңизди Фонтан жизни кайрымдуулук фондуна алып келип берсеңиздер болот. Чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Баш калкалаганга түнөк таппаган кишилер Фонтан жизни кайрымдуулук фондуна келип, жумасына 3 жолу тамак ичип кете алышат. Ошондой эле алар бул жерден жуунуп таранып, медициналык жардам да ала алат. Аларга жылуу кийимдер берилет. Жарандар алып келген кофта, топу, куртка жана тондор кышында кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калышы ажеп эмес. Бул жерде бир пакет кийим болсо дагы, бирок бул кийим көптөгөн адамдардын ден соолугун сактап калат. Анткени белгилүү бир жашаган жери жок адамдарга кыш келген маалда жылуу кийим өтө маанилүү болот. Анткени ушул жылуу кийимдер алардын колдорун, буттарын отморажениядан сактап калышы мүмкүн. Бул видеонун ылдый жагына кийилбеген кийимдерди кайсы жерге барып тапшырса болорун жазып койдук. Чамдаңыз, балким сизге кереги тийбей калган кийимдер быйылкы кыштын ызгаарында башка бирөөгө жылуулук тартуулайт.